10 октябрга чейин Ак Тилек өткөрмө бекетинен күнүгө 300-350 машина өтчү. Чек ара көйгөйү жаралгандан бери 100гө жетпеген унаа араң өтүп жатат дешет өкмөттүк аткаминерлер. Кечээ алар чек арадагы кырдаал менен жеринен таанышып келишиптир. Алардын айтымында учурда ал жерде 450дөн ашуун машина кезекте турат. Алардын узундугу 9 километрге жетерин айтышкан. Бирок жүк ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрү чек арадагы кырдаалды кыйла аянычтуу деп айтышууда. Андыктан ишкерлер буга чейин келтирилген чыгымдардын ордун толтурууну өкмөттөн талап кылып жатышат. Мамлекет жагынан кандай жардам бериш керек? Ошол эле предпринимательдер кредит алып иштеп атат. Ошолорго кайсы банктан алды, ошол банктан бир заморазка кылабы, убактылуу токтото турабы ошол кредитти. Ошол эле айдоочунун кредиттеги машинеси бар. Ошолорго условияларды коюп, дорожный картаны дагы бир башкача маселелер менен иштешибиз керек да. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочуларынын абалы бүгүнкү күндө өтө аянычтуу дешет тегерек столдун катышуучулары. Кыргызстандын аймагындагы бир нече суткалап күткөнү көйгөйдүн бир гана бөлүгү. Чек арадан өткөндөн кийин азап андан дагы оор экен. Казак чек арачылары дал Кыргызстандан барган айдоочуларды атайлап күттүрүп коюп жатыптыр. Ал эми коңшулардын текшерүүчү органдарына мыйзамсыз төлөнгөн каражаттары андан өтөт. Мындай кырдаал мартка чейин созулары болжолдонууда. Өздөрүнүн машинасы менен тизилип турбайбыз, бочет менен кирип атабыз. А жерде да тизилип турабыз бери көздөй. Кайра кирип аткандачы. А жерде беларустардыкы, Россияныкы, казактыкы өтүп кетип атат да, кыргыздыкын ары түртүп коюп атат. Калып атабыз. Мына бизде видеолор бар. Видеолор неме караңыздар. Андан сырткары 30 000, 15 000 теңге дегенде жөнөлүшүп туруп атышат. Мына киргизип алып, бияктан киргизип алып, ары көздөй. Кайра Казакстандан чыгып кеткиче где-то 45 000 теңге или 60 000 теңге чейин расход болуп атабыз. Мына ушунун баарын төлөп бериңиздер. Өкмөт мүчөлөрү маселени чечүүнүн жолдорун издеп жатабыз деп ишкерлерди жооткоткону менен азырынча конкреттүү план иштелип чыкпаганы маалым болду. Ереванда өткөн Евразиялык экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешмесине чейин маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет деп үмүттөнүп келишкен. Бирок казак кесиптештеринин терс жообун уккандан кийин гана абалдын оор экенин түшүнүп аракеттене башташкан. Бирок азырынча чечим табыла элек. Ведем работу. Биз азыр болжолдуу зыяндар боюнча маалыматтарды чогултуп жатабыз. Бирок азырынча кандай жардам болору тууралуу так айта албайбыз. Балким салыктарды төлөө мөөнөтүн жылдырабыз же кандайдыр бир жеңилдиктерди берербиз. Кечээ отуруп бул маселени талкууладык. Ар кандай идеяларды угуп көрөбүз. Биз талкууга ар дайым ачыкпыз. Бирок азыр мени туура түшүнүңүздөр. Кандай жардам болорун так айтуу кыйын. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары бизге канчалык деңгээлде чыгым болгонун айтпай жатышат. Бирок жүк ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрү бул тууралуу кеңири маалымат камтылган катты өкмөт мүчөлөрүнө мындан бир апта мурда эле жолдогонун айтышты. Мы отправили от 21 международного перевозчика Киргизской республики. Биз Кыргызстандагы 21 эл аралык жүк ташуучу ишкананын жетекчилеринен кол топтогонбуз. Мында алардын мөөрү да турат. Бул Кыргызстандагы эл аралык жүк ташуу менен алектенген бардык юридикалык компаниялар. Биз арызды Евразиялык экономикалык комиссияга 17 октябрда жөнөткөнбүз. Бирок бюрократиянын айынан ал 21 октябрда гана өткөнү маалым болду. Алардан азырынча жооп келе элек. Биз эч кимди күнөөлөгүбүз келбейт. Бирок кыргыз өкмөт мүчөлөрү маалыматтык согуштан уттуруп жатышат. Казакстандын өкмөт башчысы кайра билдирүү таратууда. А биз тараптан эч кандай жооп жок. Унчукпай коюу алардын айыптоосуна макул болгондукка жатат. Эске салсак, казак аткаминерлери чек арадагы көйгөйдүн келип чыгышынын себептеринин бири катары биздин бажы кызматындагы коррупция гүлдөп жатканын жүйө катары келтирген. Бирок бажычылар мындай айыптоолорду четке кагууда. Обвинение о резком перетоке импорта китайских товаров. Казакстан тарап бизди Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Кытай товарларынын импорту кескин көбөйүп кетти деп айыптап жатат. Ошондой эле Кытай менен Кыргызстандын статистикалык маалыматтарында кескин айырмачылык бар деп айтышты. Бул туура эмес. 2014-жылы Кыргызстанга 600 000 тонна товар кирген болсо, 2016-жылы бул көрсөткүч 550 000 тоннаны түзгөн. Демек тескерисинче азайган. Биздин Кытай менен болгон соода жүгүртүүбүз 2016-жылы 41 миллиард долларды түзсө, казактардыкы 46 миллиард долларды түзөт. Демек алардыкы көбүрөөк. Өкмөт мүчөлөрү Казакстандын айыптоолоруна карата билдирүү даярдап жатканы маалым болду. Мындан тышкары Кыргызстан тарап чек арадагы кырдаал боюнча бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кат жолдогон. Эми 10 ноябрда бул уюмдун жыйынында мамлекет башчылардын көйгөйдү ачык талкуулашары күтүлүүдө. Анда Казакстан бийлиги тараптан болгон мыйзам бузуулар тууралуу сөз болору айтылууда. Азыр биздин өкмөт бул боюнча далилдерди топтоп жатыптыр. Бирок муну менен эле маселе чечилери күмөн. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, НТС.